Саламатсыздарбы, урматтуу аялдар коому. Аймактарда, жерлерде чогуу өтүңүздөр. Бишкек шаарындагы мечиттин алдында көп аялдуулукту мыйзамдаштыруу боюнча молдолор ушул деңгээлди көтөрүп чыгып жатышат. Молдолор көтөргөн деңгээлди аялдар көтөрө албайбызбы? Алар по закону деп жатышат, биз да по закону алып барышыбыз керек. Эркектер көп аялдуулук менен биз жашайбыз деп атат да. Ал аялдар дагы бир мезгилде, бир убакытта көп эркектүү менен жашаганга укуктуу деген теманы көтөрүп чыгабыз. Аймактарда аялдар коому чогулушат өтүңүздөр. Эгерде бул молдолордун көтөрүп жаткан темасына кимдир бирөө же кайсыл бир депутат же ким ушул темаларды козгогон болсо, убакыт саат келип ар бириң бул темалар боюнча аял затына жооп бересиңер. Буну менен токтоп калбайт. Өлгөн дагы аял, токмок жеген дагы аял, азап кордук көргөн дагы аял, эми тебелеп тепсеп ойногонуңар ушул эле калды эле. Бутуңарга мага окшоп 250 сомдук тапчканы кийесиңер, анан кайдагы 2 катында бага аласыңар. Үйдө 2 катын алып алып, катыныңар силерди үйгө жаткырып коюп, бала бага турган нянка кылыпчы, силерди эркектерди катындар багалы. Ансыз деле азыркы күндө 70% эркек аялдарга тийип алган. Үйдө жатат, аялдар багат. Мындай эркекче чындыкты мойнуңар кабылга да, мындай калп сүйлөгөн эмне кереги бар? Мындай мужик болуп үйрөнгүлө. Анан раз дал ушул нерсени мыйзамга кабыл алабыз, дал ушундай мыйзамдаштырабыз деп ушул теманы мыйзамга кайсыл депутат, кимдер кабыл алып, кимдер кол кое турган болсо, аялдар дагы көп эркектүү болуп, көп эркектер менен турмушка чыгып, бир мезгилде бир абалда жашаганга укуктуу деп, аны дагы мыйзамга кабыл аласыңар. Буну менен токтоп калбайт аял зат. Ыйлабаңыздар, урматтуу мага кайрылып жаткан аялдар, жаш келиндер, кыздар, ыйлабаңыздар. Баары жакшы болот. Кайсыл депутат, кимдер ар бири тизмеленет. Ким кол койду, ким буну мыйзамдаштырды. Ошол депутат болобу, мага демектен ал Трамптын оң колу болобу, анын байлыгы текшерилет, анын канча аялы бар, ал текшерилет. Андан тышкары ал канча ойнош менен ойногон, бүт баары текшерилет. Асмантиктеп карап отурбайбыз, күзөтүп туралы, кыжаат болбоңуздар. Кайрылып мага жазып жаткан инсандар, ыйлабаңыздар. Баары жакшы болуп күзөтүп туралы, канчага чейин болушат экен.